Талас облусу, Манасордо комплекси. Мына ушул жерде таластан чыккан саясий жана мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматовдун 120 жылдыгы. Дүйнөнү калеми менен багындырган залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык маарекелеринин алкагында кылым карыткан Кыргыз Алакизи фестивали жана башка салтанаттуу иш-чаралар, спорттук оюндар өткөрүлдү. Манасордодо, Улуу Манас Атабыз бордосунда Чыңгыз Айтматов атабыздын 95 жылдык мааракеси өтүп жатат. Бул да болсо ойлойм, элдин ынтымагынын белгиси. Бул залкарды эстеп турбасак, албетте болбойт. Бул биздин жаш муундарга дагы бир чоң үлгү катары. Баарыбыз тең, баарыңарга жакшылык каалайм. Элибизде, журтубузда тынчтык, токчулук болсун. Ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрө бериңиздер, бар болуңуздар. Айтматовдордун 95 жана 120 жылдыгынын алкагында уюштурулган салтанатта тогуз коргоол, салбурун, шахмат оюндары жана сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Бишкектен эстрада жылдыздары келип катышты. Сахна чеберлери алып жазуучуну театрлаштырып, көрүүчүлөрдүн алкышына ээ болду. Иш-чарага Альянс Алтын компаниясы каржылык колдоо көрсөттү. Жалпы 1 миллион 100 миң сом бөлүнүп берилди. Бүгүнкү күндө биздин улуу чыган алтындарыбыздын байрамын Талас облусу менен эли менен бирге жалпы кыргыз элинин алдында ушул мааракелер жакшы маанайда өтсүн деп, жакшы ушул жерде иш-чаралар болсун деп биздин Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги терең урматтоосу менен ушул жерде байрам өткөрүлдү. Айылдан ааламга жол салган залкарларга арналган иш-чарага Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова, уулу Аскар Айтматов, белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, окумуштуулар, жогорку кеңештин депутаттары, коңшу өлкөлөрдөн жана республика аймагынан келген коноктор катышты. Чыңгыз атабыздын, Төрөкул атабыздын баскан изин, кылган эмгектеринин баарын иштен билген, элдин эртең үчүн ийне менен кудук казып аткан илимдин кыл чокулары академиктер Сыртбай Мусаев, Осмонакын Ибраимов, Абдуллажан Акматалиев баштаган кыргыз маданиятынын таланттан бүткөн тал чокулары, бүгүнкү күндөгү Айтматов атабыз салып кеткен ири жолдун улантуучулары эл акын Анатай Өмүрканов, Надырбек Алымбеков, Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова баштаган маданиятыбыздын бараандуу өкүлдөрү бүгүн Таластын ичин термеп аткан кези. Так ушундай иш-чараны өткөзүп аткан жалпы Талас элине, облустук жетекчиликтерге, район жетекчилеринин бардыгына, жалпы чыгармачыл инсандардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз.